Мутабар Жумабаева. Ал 40 жылга чукул Кадамжай аймактык ооруканасында балдар бөлүмүндө медайым болуп эмгектенет. Каарманым өз ишин сүйүп кызмат кылган медайымдардын катарында. Бул кесипсиз өзүмдү элестете албайм. Балдар менен иштеп үйрөнүп калганмын. Балдар ыйласа кошуп ыйлайсың, күлсө кошулуп күлөсүң дегендей, биз ишибиздин өзү, биз жумушубузду өзү негизи балдар менен иштеген жакшы, ыйлап келген энелер, ыйлап келген балдар ушундай жакшы болуп, күлүп, бизден ыраазы болуп чыгып кетип атканда өзүмдө башкача энергия пайда болот да. Алгыла балдар, мамам. Чайыңарды ичек. Соңуңа багыла. Үй бүлөсүнүн курчоосунда олтурган Булайым Мутабар айым жолдошу менен биргеликте бир уул 2 кызды тарбиялаган. Азыр болсо мотурайган бөбөктөрдөн чоң энеси. Келсем, иштен келсем жүгүрүп келген неберелерим бар. Аллага шүгүр, жолдошум бар. Жумушумду түшүнүшүп, анча-мынча эле кеч калып, тегиликтерден калсам дагы жолдошума рахмат айтам. Мени түшүнүп, үй бүлөң тынч болсо, ишиң жакшы болот, жолуң жакшы болот. Ыраазымын. Биз Мутабардын төш бергисин куттуктап келип отурабыз. Мутабар төш бергиң куттуу болсун. Аллахым сени дайым колдоп жүрсүн, жүзүң жарык болсун. Жумушун берилүү менен аткарган Мутабардын эмгеги бааланып, Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан төш белгиси менен сыйланып турат. Жагымдуу жаңылыкты уккан саналаштары аны куттуктоо үчүн келишкен. Колу жеңил, өз кесибин сүйгөн, үйдө ажарлуу айым, сүйүктүү эне, сүйүктүү апа, сүйүктүү жар деп айтмакмын. Ушул даражанын алган төш белгисин укканда аябай сүйүндү. Кеч болсо да өз эсин тутту депчи. Себеби Мутабар ушунча жылдан бери эмгектенип, эң жакшы, эң алдыңкы медайымдардан болуп иштеген. Бир эле биз кошонгон эмес, бул бүт Кадамжай шаары билет. Неберелерибиз ооруп калса, Мутабар больницага барып, Мутабарды издеп калабыз. Үкөлдү жакшы жасайт, Мутабар барбы деп. Бул Мутабар менен биз сыймыктанабыз. Айылыбызда эң кадырлуу, бактуу келиндердин бири десем жаңылбаймын. Ушундай боорукер, ыймандуу келин, неберелери да үй ичи, үй семьясы, үй бүлөсү үлгүлүү. Мындай келин кыздарыбызды Мутабардай болсо деп ойлойбуз. Биз дайым жакшы көрөбүз, сыйлайбыз. Муну бир эле иштеп, иш менен гана туруп калбастан, мындай коомдук иштерге, ай үлүүгө, бир той, мындай мааракелерге дайым такай туруп, колудан келген кызматын аябай билген, бизге акыл насаатын айтып, кандайдыр бир ушул адамдын көңүлүн алсам, ушул адамга жардам кылсам деп дайым халаты кандай ак болсо, көңүлү да ушундай ак. Мутабар айымдын кызы Меринзада апасынын жолун жолдоп, медайым болуп эмгектенет. Айтымында бул кесипке кызыгуусуна апасы себеп болуптур. Сабырдуу, жети өлчөп бир кескен адам, чыдамкай, мээримдүү инсан. Бизге да дайым айтып келет, элге колуңардан келишинче жардам бергиле, адамдардын көңүлүн оорутпагыла, чыдамкай болгула деп дайым айтып келет. Жумушубуз негизи эле бар жокто эле негизи кыйын, ар бир кесипти ээлеген ээси болгондон кийин ар бир нерсенин жоопкерчилиги өтө кыйын болот да. Биз жаштык кезде аларды билбейт экенбиз да. Апам келсе, апам тиңчи деп биз өтө кыйналмак экенбиз да. Азыр эстесем апамды жакшы эс алдыртып, эс алдырууларга алып барып, ушундай кылмакмын. Азамат кыздарым бар, Мазда кыздарым. Кайсы сабактан сабак кылабыз деген? Мутабар айым өзүнүн кесиби, кулк мүнөзү менен үй бүлө мүчөлөрүнө үлгү. Анткени неберелери чоң энесиндей оорулууларга жардам көрсөткөн медайым болууну каалашат. Мен тайнем менен абдан сыймыктанамын. Тайнем жумуштан келгенде мен тамак берем тайнеме. Тайнем чарчап келет. Тайнем дем алың деймин. Мен чоңойгонумда тайнеме окшоп медик болгум келет. Медсестра болуп, Кудайым кааласа мен мектепте жакшы окуп, тайнеме окшоп медсестра боломун. Балдар бөлүмүндө эмгектенген каарманым иште ката кылууга акым жок дейт. Жаңадан бул тармакка келген мед кызматкерлерин ишин сүйүп берилүү менен жумуш кылуусуна чакырат. Бизге дагы ошо медучилищени бүтүп келген практиканттар келет, жаңы жумушка келген кыздар болуп калат.
жакшы туура жол көрсөтүп, үйрөткөнгө аракет кыламын. Бизден кийинки балдар кыйналбасын. Жумушубуз кыйын, өтө оор балдар менен иштеген. Көп практиканттар детскийде иштегелер кебе калышат, иштеш кыйын деп катышат. Эми ошолорду үйрөткөнгө аракет кылып атамын. Медайымдын кесиптештери анын жумушуна жоопкерчилик менен караарын айтат. Бул медсестрабыз 37 жылдан бери биз менен чогуу ушул балдар бөлүмүндө үзүрлүү иштеп келе жаткан сый урматка ээ медсестрабыз болуп эсептелинет. Кадымжай жалпы дарыгер практикалык борборунда 1986 жылы балдар жандандыруу бөлүмүнө медайым катары жумушка кирген. Андан 2 жылдан кийин 1988 жылы балдар бөлүмүнө которулуп, ошол 1988 жылдан бери балдар бөлүмүндө медайым катары эмгектенип келатат. Мутабар эженин жетишкендиктери боюнча айтсам, биздин өзүбүздүн администрациянын сыйлыктарынан баштап ардактуу кызматкер намыга чейин жетти. Мед кызматкерлердин, медайымдардын арасында кадыр баркка ээ лидер медайым деп эсептейбиз. Агар мен дагы кайрадан жаралсам дагы, ошол медайымдык ишимди алып, ошо именно балдар менен иштеген болот дейм.